Как те сен мир деп коет. Бул туура эле айтылган сөз го. Себеби дегенде мен жөн эле баягы бүгүн ошо жумуштан чыгып, дежурстводан чыгып, анан үйгө келип эс алып дегендей, анан ошо интернетте отургам, ютубту жөн эле шилтеп отургам. Жыйынтыгында бир видеого кабыл алдым. Ал жерде Илим Карбековдун подкасты болуш керек. Эң кызык болгон бул ошонун темасы. Бул жерде бирөө жазыптыр, жардам бере аласызбы, кеңеш бериңизчи деген. Бул адам деп коелу, баласы, чоң эле баласы, эми бойго жетип калган баласы, баягы оюн зоокторго кызыгып кеткен бала экен. Ошонун дарысы барбы, кайсы жерден дарыланса болот деген бир кеңеш сурап атат да. Бул адам дарыгер эмес, биринчиден. Экинчиден, эми бул дагы баягы информацияларды алса керек. Мен толугу менен кошулам. Дүйнөдө азыркы мезгилде ошо 3 аябай глобальная проблема бул дарыгерлер үчүн. Бул алкоголизм, наркомания жана азартный игры деп коебуз. Эми түрү болот, компьютерный болушу мүмкүн, карта болушу мүмкүн, ставкалар болушу мүмкүн. Эми бир канча түр болот анын дагы. Мен дарыгер катары, мен сиздерге көп деле айтпайм кайсы жерде иштеймин, эмне иш менен алектмин деп көбүнчө айтпаймын. Себеби дегенде менин каналым бул жөнүндө эмес дейм да. Бирок ушуну көргөндө, ушу видеону көргөндө мен кызыгып кеттим. Эмне үчүн? Себеби дегенде ошол жерде баягы менин темам, мага жакын тема экен, жана кайсы жерде, кайсы эң эффективдүү болгон клиника бул деген Назаралиев, профессор Назаралиевдин клиникасы, мен башка жерди дагы билбейм деди да. Мен айткым келет сиздерге, мен жакындан таанышмын бул клиника менен, жана ошол жердеги бейтаптар менен дагы жакындан таанышмын. Ошол жерде жаткан деп коелу. Ошол жерде дарыланган, ийгиликтүү дарылангандарга. Туура айтат, бул клиника алкоголизм жана наркомания жана оюн зоокторго адашкан бейтаптарды дарылаган. Ошондой тажрыйбасы бар. Эгерде сиздер азыр көп кыргыз жарандары тилекке каршы, мен кыргыздарды көргөндө, ошол негизи ал клиника деген международный, көбүнчө чет мамлекеттерден келишет. Анан кийин биздин жарандар, кыргыздар барып калса, жүрөгүм өйкөп кетет да. Себеби дегенде биздин адамдар дагы ошого чалдыгып атат деп аябай жүрөгүм ооруйт чындыгында. Бирок тилекке каршы кыргыздардын саны да көбөйүп баратат. Биз артта калбай эле турабыз. Бул дүйнөнүн баардыгы эле бул жөнүндө страдайт деп коелу. Ошондуктан менин кеңешим, мен дарыгер катары жана ушул клиниканы жакындан билген дарыгер катары мен сиздерге кеңеш берет элем. Эгер сиздерде чындыгында эле балаңыз, жаш балаңыз наркоманияга берилип кетсе, азыркы наркотиктер өтө деле кымбат турбайт, арзан эле турат, действительно, синтетика деп коюшат өздөрү. Жана же алкоголизм боюнча, же болбосо оюн зоокторго ошентип адашып кеткендер болсо, анда түзмө-түз ошол клиникага эле барыңыздар. Себеби дегенде ошол жерде колдоно турган методика дүйнө жүзүндө бир дагы жерде колдонбойт. Это единственная клиника, где эту методику применяют. Ошондуктан акчаңарды кетирбей эле, топтоп эле ошол жака барып дарылансаңыздар болот. Кантип барсаңыздар болот. Адрес баары эле билесиздер. Өздөрүнүн инстаграм баракчалары бар. Ошол жерден адресин таап аласыздар. Жана ошондой эле
каалаган күнү келип эле консультация алгыбыз келип атат десеңиздер, ошол жердеги дарыгерлер сиздерге толугу менен консультация берет. Дарыласа болобу, болбойбу деп толук кандуу беришет информация. Ошондуктан эч кандай уят нети жок эле. Азыр ошондой болуп жатат. Ушул кеңешти бергим келди. Бул менин бүгүнкү кечки видеомда. Саламатта калыңыздар, баарыңыздар сак болуңуздар.